Бул Катя. Катя жакында 16 чыгат. Ал көптөн бери өзгөрүп бараткандыгын байкап жүрөт. Ага анын классташы Коля жагат. Коля да аны жактырат. Колянын ата энеси дачага кетишет. Келгиле, илимдин көз карашы менен алганда, Катя менен Коляда кандай сезимдер оргуштап турганын жана бул жакшынакай кечеде алар эмне менен алектениши керек экендигин чечмелеп көрөлү. Бул 5 жыл мурун башталган. Болжолу менен 10-11 жашта адамдын организми фортелдерди иштеп чыга баштайт. Эндокриндик система активдүү иштей баштайт. Бөйрөк үстүндөгү бездер өсүп жетилет. Алар стероиддик гормондорду иштеп чыгарып, анын натыйжасында өспүрүмдөрдүн денесинде чачтар, ал эми бетинде ысыктар жана безетки курттар пайда болушу мүмкүн. Гипофиз активдешет. Ал дагы гормондорду иштеп чыгарып, канга түшөт да бардык денесине жайылат. Андан соң аялдык жана эркектик гормондорду, эстрогендерди, прогестиндерди жана андрогендерди иштеп чыгарган жыныс бездери ишке кирет. Балдардыкы уруктар, кыздардыкы жумурткалар. Жыйынтыгында өспүрүмдүн канындагы гормондордун концентрациясы адаттагыдан 10 эсе ашып түшөт. Вжух, адамдын ичинде чыныгы жарылуу. Мына ушундан баштап эң алгачкы эркектик каалоо башталат. Ушул учурда мурдагыдай сергек ойлонуу өтө кыйын. Катя менен Коля экөө жалгыз калууну абдан каалашат, бирок биринчи жолу үчүн жөн эле кызыгуу аздык кылаарын түшүнүшүбүз керек. Керек болсо, айрым тең туштарыңардын өздөрүнүн сүйүү жаатындагы эрдиктери менен сыймыктанып жатышы керексиз аргумент. Биринчиден, эгер жыныстык катнашуудан кыздардын дене түзүлүшү жакшырат, ал эми балдардын ысыктары кетет деген сөздөрдү уксаң, аларды ойлонбой туруп Google'га жөнөтүп койсоң болот. Экинчиден, эмнегедир кыздыгың менен канчалык эрте коштошсоң, ошончолук кыйынсың деп эсептөө адатка айланып бараткандай. Ушунун айыбынан көптөгөн өспүрүмдөр башкалардан калып калбаш үчүн өздөрүнүн сүйүү саякаттары тууралуу окуяларды оюнан чыгарышат. Эң башкысы, алар жыныстык катнашка өтө эрте барып жатат. Бул жашта жыныстык катнаштын бойго бүтүп калуу, жыныстык оорулар менен ооруп калуу сыяктуу кесепеттерин билбей, физикалык жактан буга эч кандай дардыгы жок туруп барып жаткандыгы. Мындай учурларда мындай аракеттерден канааттануу алуусу шек жаратат. Стресс абалында болгондуктан жигит бул аракетти ишке ашыра албай калышы мүмкүн. Ал эми кыз да ыңгайсыздык жаралып, канааттануунун ордуна оорудан кыйналып калышы мүмкүн. Көптөгөн өлкөлөрдө 16 жаш макулдашуу курагы деп аталат. Адам ушул учурда өз алдынча салмактуу чечимдерди, жыныстык катнашта болууну же болбоону, керек болсо никеге турууну же турбоону, бирок 18 жашка чейин ата-эненин макулдугу менен гана кабыл алууга болот деп эсептелет. Негизи, жетилген курактын башталыш чекитин так аныктоого мүмкүн эмес жана ал көптөгөн ар түрдүү факторлордон көз каранды. Бирок бир катар өлкөлөрдө дагы деле күч менен эрте никеге тургузуу жайылтылган. Көбүнчө мындай никени ата-энелери колдоп чыгышат. Алар өспүрүм кызын күйөөгө берүү менен анын коомдогу ордун жана бактылуу келечегин куруп жатабыз деп эсептешет. Бирок практика көрсөтүп жаткандай, бул кызды балалыгынан жана айырбастан окуу, кесип алуу, турмушта өзүнүн ордун табуу жана келечектеги күйөөсүн өзү тандап алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратат. Дене түзүлүшү толук жетилбегендиктен кош бойлуу кезинде жана төрөт маалында ден соолугунда олуттуу маселелер жаралып, өлүмгө алып барышы мүмкүн. 2008-жылы күч менен күйөөгө берилип, сотто 30 жашар күйөөсү менен ажыраштырууну талап кылган йемендик 10 жашар кыз Нуджут Алинин окуясы резонанс жараткан. Тилекке жараша, көпчүлүк өлкөлөрдө мындай нерселер азыр практикаланбайт. Өспүрүм куракка жеттиңби? Ким менен эмне кылгың келсе, каалаганыңдай жаса, бирок макулдашуу менен жана кыйноосуз. 10 жашыңда эч ким күйөөгө бербейт. Бирок 16 же 18 жаш бул шарттуу гана белги, себеби мындай интимдик суроолор жеке маселе. All you need is love. Бул деген эгер аны менен болуу сага чынында жагымдуу болсо, эгер даяр экениңерди сезсеңер, анда уруксат деген күндү күтүп, календардан күндөрдү чийүүнүн кажети жок. Тескерисинче, досторуң өздөрүнүн таасирлери менен бөлүшсө да, шашылыш түрдө бирөөнү издештин кажети жок. Кыз болуш уят эмес, өзүң каалабаган нерсени жасоо уят. Жыныстык катнаш эки тараптын макулдашуусу жана өзүнүн жоопкерчилигин сезүү менен болгон учурда гана жагымдуу. Мындай жагымдуу ишти жагымсыз аяктабасын десең, сөзсүз түрдө дарыканага кайрылуу зарыл. Коля менен Катя биринчи жолунун ордуна түнү бою PlayStation ойноону чечишсе да, кечеси көңүлдүү өтөрүнө ишенип туралы.